Башка өлкөлөр мектептерин өнүктүрсө, биздикилер мектепти жеп өнүгүшөт, өздөрүнө кызматкердей сезилишип, а бизге болсо ачка чөөдөй көрүнүшөт. Коррупцияны жоёбуз деп алдап келип, жойбой эле ого бетер күчөттүңөр, колдон келбес ишиңерди айта берип, карап турган эл көчүгүн түтөттүңөр. Чынын айтсак, жеп жүргөндөр көптүңөр, акча жейм деп авиирди төктүңөр, тоногонуң аз келгенсип таможныйды билим берген мектептерге өттүңөр. Кызматты элеп кууратты, мансап үчүн өлгөндөр, карапайым калкынан акчаны артык көргөндөр. Жашырып жашырбай же бир күнүңөр бүтөт, төшүн каккан көйрөңдөр. Кекиртектеп кетирдиңер баркыңарды, ойлогула келечек муң калкыңарды, бири чечкен шапканы бири кийип тоюп кеттик, уга берип калпыңарды. Бул заман элдик эмес болуп калды, жегендер коруп калды, элим деген азаматтар азайып, беспределщик манаптарга толуп калды. Кыянат кылба элиңе, кырыңды салба жериңе, өлбөчүдөй жейсиңер, баткызар бекен жерене. Жегендерин жемкорлор токтотподу дегеле, калктын нанын жегенче жаралбай койсоң эмине. Жегиштер бир муштумдай түйүлүшүп, топтолушту жаман итче үйүгүшүп, бирөөсүн токтото албай кыйналып атса, арт-артынан келип жатат үйүлүшүп. Бул жегендер арканын кимге эшиткен, жанталашып кубалап чыксаң эшиктен, удургутуп улам кирип кууратышты, чууруп кирип башы баткан тешиктен. Ооз көптүрүп сүйлөгөнүн берендерин, угуп келдик кыйратамын дегендерин. Иликтеп айткандарды токтотпойбуз, токтотмоюн жемкорлор жегендерин. Урматтуу көрөрман, эгер сиздерге биздин чындыкты ыр кылып жеткизгенибиз жакса жана акындарды колдойм десеңиздер, биздин Patreon'го катталыңыздар.